Урматтуу мекендештер, бизде психология, психотерапия, психосоматика деген бөлүмдөр бар да. Бул бөлүмдөр бекерден ачылган эмес. Адамдын эң биринчи психологиясы, мээдеги ойлору, мээдеги ой жүгүртүүсүнүн айынан, бул деле рухий оорулардын бир түрү болуп калат да. Ошонун айынан адам өзүнүн денесинде оорун алып келип алат. Мен профессорум айтат да, мен 40 жыл болду дейт да, мен ушу менин профессорума 40 жыл болду ушундай метод менен, альтернативный метод менен дарылаганына. Мага эми 10 жыл болду, бирок ошон үчүн 4 жылдан бери билесиздер мени, урматтуу мекендештер. Ошол айтат да, менде 40 жылдын ичинде дейт, эң негизги, эң коркунучтуу оору доброкачественный опухоль болобу, же рак болобу, мына ушул эки ооруда эң биринчиси ошол ойдун начар болушунан. Психосоматика, дайыма жаман ойлордун ойлонуп, ыза болуп жүрө берген айынан ушул эң коркунучтуу оору рак жана доброкачественный опухольга алып келгенин мен 40 жылдык эмгегимде мен өтө мындай катуу ушуга мындай чоң баа бердим деп келет да. Өтө чоң ишендим деп келет да. Эми албетте ошон үчүн бул динде да айтылат да, сен бүгүнкү күн менен жаша дейт да. Кечеге сыгылба дейт. Сен алдыңкыга сыгылба дейт да. Сен бүгүнкү күн менен жаша дейт. Бүгүн эртемен турдуңбу? Көзүң ачылдыбы? Сүйүн. Аллах бизди алып кетпедиби? Болду, силер сүйүнө бергиле. Демек, бүгүн бизге акча берсе дагы, бүгүн бизге акча бербесе дагы биз күлүп жайнап позитивде жүрүшүбүз керек. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, психосоматиканы оңдоңуздар. Ойлорду оңдоңуздар. Канчалык сиздер ой жүгүртүү менен ойлорду жакшы жака, позитивге, көңүл ачууга жумшасаңар, силерде оору болбойт. Мен ушундай адамдарга таң калган, рак оорусун койгондо дагы менде оору жок. Мен аны менен оорубаймын. Эмне үчүн мен аны менен оорушум керек экен деп онкологдорго ишенбей, өзүн өзү жакшы болуп кеткен адамдар бар. Силер буга ишенишиңер керек. Себеби биз врач болуп аларды көрөбүз да. Күнүгө көрөбүз. 4 жылдан бери келип аткан элдер, ушул 4 жылдан бери келип атканда дагы мен адамдардын ушул эки категорияга бөлүп калдым да. Мага эми мурун эле айткан болчу профессор, мен эки категорияга бөлдүм. Психосоматикасын оң жака бургандар сөзсүз түрдө рактан да жакшы болуп кетип атат. Урматтуу мекендештер, буга силер ишениш керек. Ал эми мен рак болуп калган турган, болду, мен өлдүм, мен кеттим, бүттү, мага жашоонун кереги жок дегендер чындыгында бул дүйнө менен эртеге кайрылышып кетип атат. Мен ушундай эрки күчтүү адамдарды көрдүм. Жок, мен оорубайм. Мына биринчи могу жерге жазып туруп, чындыгында Кудайга тиштап койгон жакшы. Ооруну Кудай берет, шифаны да Кудай берет. Биз только себепчибиз. Адам өзү да себепчи. Адам өзүн өзү ошого күнүгө мен сонуммун, менде эч кандай жаман оору жок. Мен эң сонуммун, мен бактылуумун. Урматтуу мекендештер, эртемен тургула дагы терезени карап туруп, сонун жакын, дарак болобу, кар болобу, сен ошого карап туруп, ушундай ошону көр. Көз эң сонун нерсе. Или сен булактын суусун карагыла, или агып аткан сууну ушундай бир 5-10 мүнөткө карагыла. Көздүн энергиясы абдан жакшы энергия. Карап туруп, анан өзүңөрдү жумгула дагы, өзүңөрдү ичиңерден ушунчалык өзүңөрдү мактагыла эле. Денеңерден мурашки кете баштайт. Денеңер дүркүрөп, ушундай сонун болуп, көзүңөрдү ачканда абдан сонун болосуңар. Демек, адам өзүн өзү жерге тыгылат экен, адам өзүн өзү ар түрдүү оорудан жакшы кылып алат экен. Ошон үчүн, урматтуу мекендештер, жакшы ой менен жашагыла. Бизде эми муну гипофиз, гипоталамус деген медицинада ушундай эки орган бар. Сен көзүңдү жумуп ойлоносуңбу, көзүңдү ачып ойлоносуңбу, бирөөнү тиктеп туруп оюңа кетти, баары бизге жазылат. Гипофиз менен гипоталамуска жазылат. Демек биз ошол гипофиз менен гипоталамус медицинада бул Кудай Таалага ишенип койгон сөз да. Сен ниетиңди берип кой. Болду, мен Кудай мени жакшы кылат деп кой. Болду, калганын жасай бер. Ар бир оорудан айыгып кетишиңерге мен чындыгынан мен буга өтө ишенем. Урматтуу мекендештер, позитивде жашайлы. Күн суук болобу, күн ысык болобу, дайыма жакшы жашайлы. Дайыма бирибизге жакшы сөз сүйлөйлү дагы. Эң сонун күндөрдү өткөрүүгө Кудай насип кылсын. Саламат болуңуз.